Биз эми 21-кылымдагы заманбап шаарлар кандай болуш керек? Биздин өзүбүздүн Кыргыз өлкөбүздүн өнүгүүгө көп потенциалы бар экендигин биз дайыма эске алышыбыз керек да. Ош шаары бул жөнөкөй шаар эмес. Ошо түштүк Борбору деп статусу бар. Бул жерде мен өзүм 30 жылдан ашуун жашап келаткан жаран катары дагы 30 жыл дээрлик ошол билим берүү илим системасынын өкүлү катары бир топ ойлорум бар. Эң ириде Ош шаары ошол борбор болуу менен бирге бул маданияттын, билим берүүнүн, илимдин борбору дагы болуш керек да. Биз ошого татыктуу болушубуз керек деген ой бар. Бишкектеги жанагы абанын булганышы, мен айтат элем, Ош андан ашса ашат, кем калбайт. Деги эле буну чуулдатып көтөргөн кишилер жок да. Ошол эле баягы адистердин, эколог эксперттердин мына тыянактарына карап көрө турган болсок, абанын булгангандыгы баягы пределдик бир нормадан кыйла ашып кеткендигин бизде деле айтып атышат да. От казандарын ошол турак жай конуштары үчүн курулса, ал от казандары анткенде да баягы азыркы технологиялар менен курулат. Чыгып аткан ошол айталы бир 600 үйдүн түтүнүн бир меш чыгармак, ошондо баягы моорудан. Бирок ал заманбап стандарттагы баягы технологияларды сактай турган болсо, жанагы фильтрлер баягы зыянсыздандырып туруп, анан кийин атмосферага баягы түтүндү бөлүп. Мен биринчиден муну баягы көмүскө экономиканы ачыктоо менен байланыштырат элем да. Бир мезгилдерде болгон биздин бюджет мындан 6-7 жыл мурун 1 миллиард ошол 285 миллион болсо, тилекке каршы ар кандай окуялар болуп кетти, ортодо кайра бир 800 миллиондун тегерегине түшүп калды. Мына бүгүнкү күндө гана 1 миллиард 300 миллионго чейин эми көтөрүп атат. Карабайсызбы? Себеби дегенде шаарды башкарууда ошол эң бир иде бийликтин ошол ачыктыгы керек. Аны үчүн сөзсүз түрдө күчтүү баягы шаардык кеңештин иштеши зарыл деп ойлойм.